Атты үйрөткөндөн биз багабыз, суутабыз тынбай. Ушу иштен кийин келип, анан тынбай ушу балам минет өзүм бир мал берип, анан суутушка аракет кылабыз ушу күнү түнү бастырганга. Өзү дагы жана сезон улак сезон башталганда субботаны санайт өзү эсептепчи. Четверктен баштап жемди азайтып, отту азайтып, өзүн суутуп, ушу өзүн өзү даярдайт. Сен айтмакчы, ар бир пендеге ушундай ат мингенге, ушундай жакшы аттарды үйүндө кармаганга насип кылсын. Ар бирибиз ушундай жакшы аттарга жетишели. Палвандар чапсын, палвандардын билегине күч болсун. Биз багып, палванга ат мингизгенден качпайбыз биз. Дайыма кызматта болобуз. Манас, мынакей умрага жолдомо. Мына ата-энени жакшылап ыраазы кылбас. Манас, Алла ыраазы болсун ука. Ал Куршаптан Алтын досумун аты. Алтын досумун Абама деген аты менен тыстады мынакей. Асаба. Кол чайкабыздар мынакей. Манас Ниязов умрага жолдомо. Манас Ниязов. Омен. Şu toy aябай жакшы өтүп атат, ушундай той ар бирибизге насип кылсын. Ушу ажы, чубак ажыбыздай балдар, чубак ажыбыздай акабыз ар бирибизге насип кылсын. Биздин балдарыбыз да ушу ажы акабыздай болсун. Ушу мен дагы ниет кылып койдум эле чубак деп. Ушу менин балам дагы ушу ажы акадай болсунчу. Манас Ниязовдун күйөрмандары. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисир KG каналынын катталуучулары. Барыбызга маалым болгондой, жакында эле чубак ажынын элесине арналган чоң аламан улак болуп өттү. Ошол улакта биздин белгилүү балбаныбыз Манас Ниязов умра сапарына башкы байгелердин бирин утуп алды. Ошол улакта Манас Ниязов кайсыл ат менен таштады, кандай ат болду, мына ошол аттан сиздерге тааныштырып, Ошо Буласы Өзгөн районуна караштуу Куршап айылына келип калдык. Но ошол аттан сиздерге тааныштырабыз. Азыр Алтын агабыз бул жерде турат. Барып сүйлөшүп, кандай ат болду экен сиздерге толук көрсөткөнгө аракет кылабыз. Андыктан биз менен чогуу отуруңуздар. Абама деген кайман аты менен атыбыз даяр болуп чыгып калыптыр. Ассаламу алейкум. Алтын ага, кандайсыз? Ден-соолуктарыңыз жакшыбы? Келиңиздер. Куш келипсиздер. Куш келдик. Сиздин атыңызды көрдүк. Азыр көпчүлүгү көрүп жатат. Интернет тармактарында, телевиденияда чыккан ушул Абама деген кайман аты белгилүү Манас Ниязов чыгып калды. Ушул атты умрага жолдомону алды. Көптөгөн аттар, ал жерде канчалаган пресс болуп турган аттардын арасынан чыкты десек да болот. Ошондой топтун арасына кирген аттан бир аз таанышып көрүп кетели деп келип калдык. Эми атыңыздан бир аз тааныштырып, бизге көрсөтүп берсеңиз. Бул ат кичинесинен бери эле кулундан баштап, мен өзүмдө кулундан баштап бир кол карап өзүбүздө турду. Кичинесинен биз байкап, чыйрак экенин билип, күлүк экенин билип эле жүргөнбүз. Кунанында жайлоодо ошол жылкычы балдар үкөлөрүм өзүм ошолор чабып жүрүштү. Андан кийин түшкөндөн кийин биякта Рамазан ошо кунан малында эле торпо булактарга чабып койгула десем болбой. Анан аттын чыйрактыгынан ошентип жаратып, пыштысында деле эч тынган жок. Кунанда үйргө коюлду, андан кийин ошо жаңасы бир эки асыйында бир 2 жыл коюлду. Андан кийин кол деле кармап турабыз азыр. Бунун кыздары чоңоюп калып, ат чындыгында чыйрак. Көбү ар кандай сөздөрдү айтышат, ничке деп, билбейм кандай. Аттын өзүнүн нарагынан экен, чыйрактыгынан. Демек, бул кичинекейинен, жаш кулунан өзүңүздүн бейлерден чыккан аттардын бири турбайбы? Өзүбүздөн чыккан, өзүм жаш кулунан баштап өзүбүздөн болду өскөн. Ошондо бул породасы карабайыр эле болуп калабы? Таза эле карабайыр буну. Азыр көбү аралаш деп, аргын деп айтышат. Бул ат чөгөткөн. Мына быйыл 1.67 чыгып калды окшойт бою. 1.70 эле убагындачы. Анан ат кичине чөктү. Анан таза эле карабайыр. Бул мен сураштырсам карабайырдын чоң аттары болот экен. Бунун энеси чоң бейкен эле, бейле. Ошондон ушул эне тараптан тартып ушундай чоң түшүп калышы мүмкүн. Ошол чоңдугун көрүп эле анан аралаш деп айтат. Атак таза эле карабайыр бул. Эч кандай аргын жок. Карабайыр. Эми бул
Жашы быйыл Кудай кааласа мына жазга 5 асый. 5 асый болуп калды. 5 асый болду уже. Жазга 5 асый уже мына 22-ге. Бул эми ошол кунандан башталганда кайсы балбандар чапты, үйрөттү, же өзүңүз үйрөтөсүзбү бул аттарды? Атты үйрөткөндөн биз багабыз, суутабыз тынбай. Ушу иштен кийин келип, анан тынбай, ушу балам минет өзүм аттын багуудан да суутусу болуш керек да, өзүң билесиң. Баккандан биз коркпойбуз. Бир убак эле жем берем, ушул убакка чейин эле. Жанагындай 2 убак жем берип, 2 мал сугарыштан коркобуз биз. Бир мал берип, анан суутушка аракет кылабыз, ушу күнү түнү бастырганга. Анан өзү дагы нарагынан неме, ушул ат жана сезон, улак сезон башталганда субботаны санайт өзү эсептепчи. Четвериктен баштап жемди азайтып, отту азайтып, өзүн суутуп, ушу өзүн өзү даярдайт да. Мындай же иштери азаят, өзүн өзү таптайт. Анан быйыл мына жонорду деп иштери чыгып жанагы болду эле. Мен айттым эле, чигирип кетет бун депчи. Өзүн суутуп, ошо кайра эле мынтип өзүнө келип неме болуп калды. Жеши, тияк биягы баардыгы жакшы. Анан жакшы атта ар кандай пейил болот дейт. Эркелейт. Бирок адамга мындай немеси жок. Айбат кылбайт, бирок эркелеп турат. Жөн турбайт да. Бул атты өзүңүз эле карап минесизби же буну ушул жаш жигиттер дагы карашабы? Ошол балам карайт көбүнчөсү. Балаңыз карайт. Анан багуу кезинде жеңен карайт. Багуу кезинде жеңен карайт. Анан суутканда ушул балам суутат. Бундагы ушу этият кыл деп карап турам. Анан кичине суутуп бул мингенден кийин анан өзүм минип баштайм. Бул эми кичине жеңилирээк деп. Суутканы келгенде. Суутусу келгенде. Жаман өнөрлөрү жок экен, чочун болсо да жанын арса эч нерсе кылбайт атат. Жок, андай мындай айбат кылып, жанагы кулак жапырып, мындай өзүнүн артын салып, андай эч кандай жаман немеси жок. Бир эле жаман жагы ошо айтып атпайм, мына турганда ушул чапчынып, кечегенде дагы улакка кетип атканда мына жүрөк чагын бетон акырга уруп алыптыр. Кыйкырып чапчынып атыпчы. Жана улакка алып барбайсың дегенси. Анан тиштен мындай немелер тиштеп турат. Жыгачтар тиштеп, темирлер тиштепчи. Эркелеп ушундай немеси бар. Анан адамга айбат кылып, жанагындай эч кандай немеси жок. Тиши кычаак экен деп калам мен. Кашуу, калган жактары пайпак байлап, такага бардык жагы жоош. Андай немеси жок. Ал эми бул Обама деген кайманатты качан алып калды, кандай алып калды? Коюлуп калган ошол ат. Бул кичинесинде ошол кара бой узун болуп, мындай тике турган кулун эле анан жылкычыларыбыз, жылкычакелерибиз келип ошо Курманкул Зулуштун Обамасы ошол кездерде аябай неме болуп жүргөн. Азыр деле жакшы ат го. Анан ошондой экен, түсү ошондой экен, ошондой ат болсун деп Обама деп койушкан. Анан көп эле Обама дешпейт. Буну кийин жодар чабып жүргөндө ошо кара сүлүк, кара кер деп койду. Атак Обама деп эле биз өзүбүздү Обама дейбиз бардыгыбыз. Биринчи алгачкы улагы кайсыл жерге барган, чоң улактарга? Кайсыл жерден башталды, байгелерди алды дегендей? Чоң улактардан биринчи ошо Кунанында чабылганда мына Широк Шел деп бизде кушап деле чабып Рамазан. Ошондо кой, эчки ушундайларга таштап жүрүштү. Ушу жаш балдар. Анан Кунан кезинде ошондо. Анан Кунан кезинде жана Нокатта бир чоң улак болуп калып, жодар алтын курга таштаган ошондо. Ким тойдун улагы болуп, анан 2 кур жасатып жодарды дагы эсеп кылабыз деп жанагы жодар миллион менен таштанды. Ошондо ушул Кунан эле мен өзүм ушул менен жетелеп чыккам. Кунан кезинде. Кунан кезинде 2 жашында эле чоң улактарга кириш баштаган. Чоң улактарга кирет эле кадимкидей. Айтышат эле анан кой атты өлтүрөсүң деп. Эми нарагында бар ат мен ойлойм неме кайтпайт экен да. Эми ошондой улактын аты болуп чыга турганына сиздин көзүңүз жетти деми? Эмнесинен байкадыңыз? Биз байкаганыбыз ошо күлүктүгүн биринчи билгенбиз. Бул чуркаганда деп тай кезинде эле ошол күлүктүгү билинет болчу. Кулактары чоң болуп, анан башы, буттарынан карап күлүктүгүн билет болчубуз. Улакка киргени, топко киргени характеринен, өзүнүн мүнөзүнөн мындай курч мүнөзү бар деп ошодон билет болчубуз. Анан жылкычылар мына Кайнарда жайлоодо көп жүрүп калат эле. Ошол кезде жылкычылар айтат эле, алтын атың чыйраак,
жакшына тарбия кыл, ат жарайт, чыяк деп неме мактап калышат эле жаш кезинде эле. Ошо кунанында үйрөнсүн деп ошо жайлоого берип, ошол жакта жайлоодо улактарга чабып экелерим ошентип карап жүрүшкөн да. Анан эми ушул чоң белгилүү балбандарга, биздин балбан жигиттерге кандай келип калды, кандай ошолор минип калды? Бул атты ошол кунан пышты кезинде мына Кызыл Октябрга көп улакка түшөт элек. Кыш мындай убакыт болгондо ошол жерде Нук балбан чабат эле. Кызыл Октябрлык. Нук балбан чапканда аябай жакшы чабат эле. Узатып кой берип атты мындай черин жазып. Анан бияктан дөкү деп кайнардан үкөм бар, ал чабат эле ушундай кичинекей улактарга. Анан Нук балбан кийин чоң улактарга чабып калды. Бирок атты буу эле чыгарбай анан аябай чапсаң деп мен урушуп калат элем Нукуну. Ошентип жүрдү. Андан кийин бир-эки улакта Жодарга бердим, мен чапчы деп. Бул палвандар жана үйүрдөн келип кармап келгенде коркушат экен да, үйүрдүн атын чаппай. Анан мен айттым, бул чыйрак, коркпой чаба бер деп ошондо биринчи бергенде айткам. Кийин бир-эки мингенден кийин эми палвандар бир-эки мингенден кийин өздөрү келип сурайт. Ат жакшылыгынан сурайт окшойт деп калам мен. Анан үйүргө деп айтып калдыңыз да. Бул атты демек үйүргө да кошуп жүрөсүз, э? Үйүргө ошол 1 асы, 2 асыйында азыр 5 асы болсо, ошо 2 жыл мурун койгом да, 40 жыл. 2 жыл катар коюлду. Андан мурун бир коюлган. Ошо 2-3 жолу. Азыр кыздар чоңоюп калган үчүн койбодум да. Ошо 2-3 жылдан бери, быйыл 2 жылдан бери курукта эле турат. Өзүндө эле. Эми азыр бунун жаш эркек тайларынан алдыңызбы, урук алкындыңызбы? Bundan birinci tayları satılıp ketken. Mol Kızıl Sengirge dagы 1-2 tay ketken bolчу. Andan kийинки азыр кунан болуп калды. Ушу Жалпакташка 2 эркек тай кеткен эле. Азыр бирөөсү жакшы деп балдар айтып калышат. Мүнөзү корус деп, күлүк ушундай чуркайт, жакшы деп айтып калышат го. Өзүм жакындан көрө элекмин, сүрөттөрүн жөнөтүп калат. Андан кийин акыркы балдары мыналар. Бул жактагылар ба? 3 эркек. 3 тең эркек азыр. Эркек азыр 3. Эркектерди мен немелерден бөлүп койдум азыр. Бийлерден. Азыр булар канча жашта тайлары? Калта тай да. 1,5 жаш, 1 жаштан өткөн. 1 жаш болду да. 1 жашар. 1 жаш. Азыр эми бунун кулундарынан, тайларынан сурагандар болот атабы? Алабыз эле, сатасызбы деп. Мынау кашканы, мына чекедеги кашканы. $3000 сурап, кара 2,5 кылып ушу бойдон турат азыр. Жалбаттан бирөө сурап атат. Бир тааныш дос балдар эле. Анан билбейм, азыр ошол бойдон турат да. Анан кечеги чоң чубак ажын улагында чабылды да, Манас Ниязов. Ошол кечке чабып жүрдүбү же ошол сорун айтылганда гана чабып калдыбы? Кечегинде ага чейин буну былтырлары бир сезондо жалбатка барганда 2ден курга таштап жүрдү да Жодар. Бир сезон тынбай чапты. Андан баштап жүргөн, Мына неме Шайрек Ташиев Кыдыршаевич. Ошол улак бергенде дагы Абылкасым ушул ат менен таштаган алтын курга. Андан кийин Арабанда, Гүлбарда Жодар алтын курга таштады. Эми тай, топоз, токул аттар арасында болуп атты алар мындай эле. Анан кечегинде болсом барганда Манас менен 1-2 улак мурун сүйлөштүк эле. Анан бир күн мурун да кичине сүйлөшүп калдык эле. Барганда эле Манас сурады башында эле. Анан 1-2 салып кичине терин алып туруң деп атты берип калды. 1-2 салып аракет кылды. Анан терин алып кичине куратып койгондон ошо обедтен кийин болуп калды эле, түштөн кийин. Анан келип кайра сурап калды. Чабасың десем, ооба. Бирөөгө мингизесиң десем, жок, өзүм чабам. Аттын нугун эми билип калдым, бериң чаке дегенден боптур деп бердим. Анан ал дагы ниет кылып коюптур. Биз эрте менен улакка чыгып атканда таң аштырып, эрте менен атты келип карадым да. Карасам жаныбар чекчейип турат.
Анан бүгүн чуркайт келсиң деп сезгем өзүмчү. Бул өзү чуркай турган күнү билинет да аттарчы. Демек алдын ала сезип турбайбы? Эми үстүндө полбандан дагы болот да. Ат өзү ошо күнү өзүн билгизет. Эми ошо күнү үстүндөгү полбаны келишсе бардык жерге жетишсе болот да. Мен чуркайтты ошо өзүн сезип мынтип көрдүм. Анан барганда сурап калдым анасы. Жакшы. Ниети түз экен, омат келип, ошол сорунга таштап алды. Мен четиракта туруп калдым. Атты кандай салат экен, каяктан салат экен деп неме кылайын дедим эле. Эми топ ат көп болду өзүң көрдүң. Ооба. Көп аттын арасында эми кичине түздөп салбаса атты кыйын. Өзүң билесиң. Ал жерде көрүп жаттык. Өтө көп ат болду. Биз эми барып аттык, бирок 10-чы катар ошондойлордо туруп тартып көрүп аттык. Ал жерде аттар дагы жыгылып калды, көрдүк. Бирок ошол жерде дагы ушул аттар эле чыгып атты. Карабайыр жылкылары. Ооба, карабайырлар жарайт экен. Эми аттын шамдагайлыгы, үстүндөгү адамдын шамдагайлыгы болуп, кече бат эле чыкты. Жакшы. Ат чарчап деле тиңдей неме болгон жок да. Анан жанагы Ташиевдин улагында бир 40 минут, 30 минут, 40 минутта чыккан да атчы. Ушундай каттуу болуп, аттар үйүлүп, жипке салышып, жип байлап, ошо жип байлаганда аттарды кыйнап коюп атат да. Кечегинде дагы кичине бойлуу. Анан шамдагайлык кылып, полбандагы ат дагы жарап бир оматы келип суруп чыгышты да. Жакшы. Бул атты эми башка областтарга, Чүйдө эми улактар дагы жакшы болуп атат. Ошол жактарга алып барып чаптырып көрдүңүзбү? Мен ошо Бишкекке мына 29-уна аракет кылайлы дедик эле. Анан 31-инде дагы биякта улак бар экен. Көбүнчөсүн жумуштан бошобой калып атат азыр. Эми мамлекет иштейт деп анан эми бир барып келсек жакшы болот эле. Бул жагы Кызылкаяга чейин барып эле жүрөбүз. Нокат, Каракулжа, анан Жалалатка тынбай барабыз. Жалалаттагылар уже бардык эле таанып атты. Бар эле көрсө таанып көрүп таанып калышты. Жалалат кызыгып, жакшы атты баа берип атка ушундай. Барган сайын эле сорундарды алып келеби же кээде чабылбай да келип калабы? Жок, чабылбаган күндөр болот. Ал күндөр эми азыр полбандарга дагы аттар көп да, өзүң билесиң да. Ат ушунча көп. Ал жактан бул жактан аттар келет, анан сураганда берип калабыз биз. Анан чабылбай келбейт го, өзү чабабыз, эми мындай сорун-порунга илешпей жөн келген күндөр болот, аны сөз. Эми сорун артынан кууп, биз андай кылбай эле тамаша кылганча барып анча-мынча полбандар сураса беребиз. Эгер атты сат деп келип калгандар болсо кандай кыласыз ал жагына? Эми атты өзү жылкыны эми сатам деп эч ким айтпаса керек болгон. Жакшы нерсе болсо өзүңдө турган жакшы да. Анан бир жагын карасаң сатылбай турган нерсе дагы жок. Бардык нерсе өз убакыт сааты келсе. Эми өзүмдө турса деле жакшы го дейм. Жакшы. Мындай аттарды айтмакчы кайтарбай турган предложение менен келип калса ойлонобуз да эми. Жакшы. Мындай аттарды негизинен карап, багып, ушундай тапташтагы кыйын. Түнкү уйкудан бөлүп, мени чоң талап кылат. Сизге рахмат, ушундай атты таптап, биздин балбандарга берип, чаптырып, ошондой жетишкендиктерге жеткирип жатканыңызга, биздин ар бир эр азаматтарга да ушундай аттардан насип кылсын, буйрусун. Сиз дагы ден соолукта болуңуз, ар дайым жакшы күндөрдө жүрүңүз, үй бүлөңүз менен, бала чакаңыз менен ар дайым жакшы күндөрдө бактылуу жашаңыз. Чоң рахмат. Биз атай 2-3 күндөн бери сизге чалабыз, келе албай, сиздин убактыңыз боло калат. Ошентип атып келип, ушул аттан да тааныштык. Биздин ар бир мусулман дагы ушундай аттарды багып, биздин ажыбыз Максат ажы айткандай, аттын пешенесине жакшылыктарды жазган деп Аллах Таала Куранда дагы айткан деп ушундай белгилеп айтып кетет. Биздин ар бир мусулмандарга дагы ушундай аттардан насип этсин. Сизге чоң рахмат. Силерге рахмат. Ушундай жакшылыктарда жүрүңүз. Силерге рахмат. Сен айтмакчы, ар бир пендеге ушундай ат мингенге, ушундай жакшы аттарды үйүндө кармаганга насип кылсын. Ар бирибиз ушундай жакшы аттарга жетишели. Биз ушинтип аракет кылып
багып атабыз, палвандар чапсын, палвандардын билегине күч болсун. Биз багып палванга ат мингизгенден качпайбыз биз. Дайыма кызматта болобуз. Силерге дагы рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Абама атыбыздан кыскача маалымат бердик, тааныштык. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушундай жылкылардан ар бир биздин көрүүчүлөрүбүзгө, ар бир эр азаматтарга насип этсин, буйрусун. Видео жакса лайкты басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазыңыздар. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум.